болот. Бирок формасы бузулбашы үчүн. Ушунча узатсак деле болот да, бунун ичинде эмне бар экен дейт да. Сразу эле тигини көрүп алып, сюрприз болот да. Табышмактуу дейсиз. Табышмактуу болот. Биринчи боордон баштайлы. Боорду мындай кылып, саламка кылып туруп алабыз. Мынакей эми биздин салатыбыз даяр болду. Тамагыбызга болсо дагы бир канчалык убакыт керек деп жатасыз, 5-20 ушул учурда мен сизге бир суроо узатып кайрылгым келип турат. Биздин салатыбыз чында эле дамдуу болду деп ишенип артып турасызбы? Албетте. Бирок ошентсе да бир нерсе жетишпей турат да салатыбызга. Эмне деп ойлойсуң? Мен сизден ушул эмнекени таап алса чын эле биздин кудалар ыраазы болуп кетет го. Биздин салатыбызга чындыгында көрүк десе көрүк, даам десе даам кошулду. Биз телегөрүүчүлөргө басым жасап айта кетейин. Бирок ошентсе да биз чыгармачыл инсандар менен тамак жасадык бүгүн. Антпесек бул татымды кошпосок даам кошпойт. Окшошпойт го бул даам. Илгери бир төөнү алып келгенде төө айтыптыр да. Мен эмне бул жака көркүм алып келди дейсиң, же жүк көтөрткөнү, же суу ташыткан алып келди го деп. Мен деле ушу сен сүйлөгөн сөзүңөн түшүнүп турам, мен ырдап берсин деп атасың го. Мен бул жерде жөнтүрбай айт экенмин дегиңиз келип турат. Албетте бүгүн сизди биз бул программабызга эс алып, ушул биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө жакшы бир салатты тамакты жасап көрсөтүп бергенден тышкары дагы чыгармачыл инсан экендигин далилдей турган ушул жакшы бир чыгармасы менен дагы биздин бүгүнкү кудаларыбызды көңүлүн көтөрөт, эфир көрүп жаткан деп ишенип турам да. Ошондуктан бизге кайсыл чыгармаңызды аткарып бересиз? Мейли анда бир чыгарма аткарып берейин. Биздин Гүлшайыр Садыбакасова эжекебиздин ырын Салама Садыкова эжекебиз эл алдына жакшынакай кылып алып чыккан. Ошолорду мен опералыгы менен аткарып берейин. Ак сүйүү сенин көзүң жок деген чыгарма. Сыртына барып айылдым, сырдашкан чакты сагындым, түгүндө сөздүн очого, түгүндө аппак кайыңдым. Ак кайың турат өзүң жок, андагы айткан сөзүң жок. Айтылган сөзгө турбаган, ак сүйүү сенин көзүң жок. Жылдызын көктүн таратып, жылмайып тоодон талатып, кадыр түн тоскон кездер ай, кай жакта калдың адашып. Ал кайың турат өзүң жок,
сөзің жоқ, арзышқан сөзге тұрбаған, эх, сүйе сенің көзің жоқ, ох, сүйе сенің көзің жоқ. Көңілді көтердіңіз, бірақ ошентсе дағы бул ырт эмнегедир 2 куплеттай кыскартып калды дейм да, же үчүнчүсүн аткаргыңыз келбедиби? Үчүнчү куплетинде мен ар дайым ушу дейсиз. Үчүнчү куплети да бар, бирок кээде анча концерттерде биз баягы жандуу менен ырдаганда унутуп каласың да. Анан ушу жакын арада эле бир концерт болуп, анан ушул чыгарманы аткарып атпаймынбы? Үчүнчү куплет такыр эсиме келе албайт. Анан Алтын Нарбаева аккордеонду ойноп атса, ырдамыш болуп барып туруп, үчүнчү куплет эмне эле, үчүнчү куплет эмне десем, бул ырдырды айтты, ал сыртына барып айлым деп коет. Экинчи куплет сыртына барып айлым деп коет. Ана кайра сыртына барып айлым деп кеттим. Азыр да ошонсугандай. Барып айылдым демек. Үчүнчүсү айтат: айтылбай турган ант калып, жүрөккө кетпес так салып, сен кеттиң кайра кайрылбай, мен турам көзгө жаш алып. Аккайың турат өзүң жок, андагы айткан сөзүң жок, айтылган сөзгө турбаган, ак сүйүү сенин көзүң жок, эх, сүйүү сенин көзүң жок, ох, сүйүү сенин көзүң жок. Көрчүлөрдөн чыныгы көңүлүнөн кол чаалар болду деп айтып коет. Жана биздин көрчүлөр колдорун чаап баратышып, кап толук ырдабай койду. Дагы бир куплет калса керек. Бир куплет. Мынакей эми биздин тамагыбыз дагы даяр болду. Азыр кандай болуп, кандай сырларды ичине камтып бышты экен, чыгарып көрөлү, э? Макул анда. Анда эмесе, ооз тийип көрөлү. Даамы кандай табышмактуу экен дегениңиз келди. Кожоекин катары мен бисмилла деп. Кудаларыбыз чындыгында даамы дагы табышмактуу. Аты дагы таң калыштуу, бардыгы бир өзгөчөлүгү менен жасалган тамак болду. Эң биринчиден сага жактыбы? Абдан жакты. Демек биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы канчалык бир табышмактуу, жакшы бир өзгөчө ашканасына даам кошулду деген ишеничтемин. Мүмкүн өз ашканасында сөзсүз түрдө жасашат деген бир ниет менен бүгүнкү программабызды соңунда сизге жакшы бир эли журтубузга болгон каалоо тилекке кезек берейин. Рахмат, биринчиден ушундай даамга чакырып, жакшынакай тамакты тартуулап бериңиз деп чакырган сиздердин ЛТР телерадио компаниясына чоң ыраазычылыкты билгизип кетем. Биз азыр ушу тамаша чынга салып куда тоосу деген тамакты тартуулап атабыз. Кыргыз эли тойго жакын эл, ар дайым той болсун, ар бир үйдө кыз узаты болсун, уул үйлө жакшылыктардын үстүндө асманыбыз ачык болуп, жакшы турмушта өнүгүп өсүп кетишин каалайм кыргыз элин. Рахмат, сизге дагы ушул жакшы биздин каалоо тилектерге айтып, ушул тамакты жасап көрсөтүп бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүзгө дагы чыгармачылык ийгилик иштериңизге. Дастаркон жайып чай коюу кең пейилдин белгиси. Кел деп турса үйеси, ар кимдин келет келгиси деген ырсаттар менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктагым келип отурат. Өзүңүздөр көргөндөй бүгүн өзгөчө бир тамактын жасалыш жолдоруна күбө болдуңуздар. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жайыл дастаркан болсун. Келеки көрсөтүүдө амандашканга чейин саламатта туруңуздар.